Видеодо кичинекей 1 жашар бала да могу ойноп больницага жаңы келген күнү. Бул бала азыр биз менен жок. Меники Министерство здравоохранения өзү алым кадыр бешенали ишке эмес меники. Сизге дагы эмес. Недер Адышевич. Меники негизинен эле уже кайрылуум ушу өзү врачтарга, реаниматологдорго, негизде врач жаатындагыларга болду да. Эмне мынча адамгерчиликтүү эмес болуп калдыңар? Эмне болду силер менен? Эмне болду силер менен? Эмне медицина бизде кандай медицина калды? Бизде частный медицина калды, туугандардын медицинасы калды, анан тааныштардын медицинасы калды. Болду. Башка эчтеке жок. Эмне болду силерге? Силер мындай клятва Гиппократа, ушул нерсенин баарын унуттуңар. Мен түшүнүп атам. Маяныңар аз, айлык маяныңар аз. Анда кеткилечи айланайын. Кеткилечи анда тыштап, андай медицинанын бизге кереги жок, анда кеткилечи. Бул бала боюнча айтып берсем, бул баланын кулагы ооруп, больницага жаткан. Алай районунда Гүлчөдө. Кызамык менен ооруган бир бала менен чогуу жаткырып коюшкан болду. Всё. Андан аркысын айтып бербей койгон, андан аркысы каша. Ал бала менен эмне кылган, температурасы менен больницадан чыгарып салган, бүт каша андан арычы. Мен эмнеге муну билем билесиңер? Анткени өзүм ошол реанимацияда жаткан мен. Реаниматологдордун отношениясын 5 колумдай билем. Могу жерде Кыргызстанда бүт баары билет, айланайын. Врачтардын отношениясын билебиз биз. Силерге эч кимдин абалы жетпей калды. Өзүңөр ойлонгулачы, өзүңөр ойгонгулачы, айланайын. Адамдын жашоосун мындай бизнес кылып койдуңар ужачы. Бир патриоттук сезим болуш керек да. Оңоошуңар керек да силер же ушинтип эле мен менен айтып жүрө бересиңерби? Эрлан ушинтип айтты, врачтардын баарын жамандап салды деп. Видео тарткыла, дагы видео тарткылайм мен артыман. Мен Марстан келгем да. Токтотпойсуңарбы врачтар, реаниматологдор, особенно силерге биз балдарыбызды бергенде биз жан дүйнөбүздү беребиз силерге, айланайындар. Эмне кылып атасыңар силер? Что вы делаете вообще? Эмне кылып атасыңар? Да канча бала өлүп, эмне мындай материал эле кылып калдыңар го, айланайын бизде. Мен түшүнөм, жумушуңар оор, айлык маяныңар аз, баарын түшүнөм мен. Өзүмдүн примерим менен айтайынчы, мен жумушум силердикинен жеңил эмес. 4 жыл 1 айлык маяны албай, 4 жыл журналист болуп иштегем, эчтеке болбой, патриоттук сезим менен Кыргызстан өнүксүн, келечек өнүксүн деп. Ошо силердин эле балдарыңарды ойлоп. Эмне болуп атасыңар? Канча болот ушул? Канча? Мы сколько с этим будем бороться? Сколько это будет продолжаться? Канча бала өлүш керек силерге? Мындан аранда өлгөн балдардын сүрөттөрүн бир жерге чыгара алам да силер көрүп турганда, илели бирден врачебный ошибка менен өлгөндөрдү. Жан талашып жаап жашырасыңар аз, билем го мен силерди, айланайын. Жан талашып жаап жашырып, ата-энесине барып турсуңар бул баланын. Кыргызстанда эле жашайбыз го, ушул сөздөрдү эмнеге ушул жерде сүйлөшүшүбүз керек? Жашынакай карап койсоңор болот эле го бир баланы. Жанагы ооруп жаткан мамасы, жана кызыл денесине жана точкалар чыкканда ооруп жаткан баланын кызамык болуп аткан баланын мамасы айтыптыр, биздики көрө окшойт, бизден бөлүп койгулачы буларды деп айтыптыр. Ойгоңгулачы, айланайын, мен эмне кылышты деп билбей калдым. Кеп Медер мырзаны мен алып урушуп берем. Абдылкадыр мырзаны деле урушуп берем. Штатыңар канча силер? Общий момда врачтардын бүт баарын алганда Министерство здравоохранения канча киши карайт? Системада врачтар менен физически 12 миң, штат боюнча 17 миң, физически 12 миң иштейт врачтар. Мына эгер силер бизди ойлонуп, эгер силер ойгонбосоңор, булар 12 миң адамды баары контролго ала албайт.
негизинен эле бир нерсе ушул айтып атам, бир нерсени ойлонгулачы, бизде акча бермейинче, таанышың болбосо же болбосо частный клиника бармайынча калганыңар кыймылдаңар келбей калды. А балдар өлүп атат. Ар бир баланын өлгөнү бул ата энеси үчүн. Азыр ушул жерде заседанияда отурсам, атасы чабып атат мага. Эрлан мырза, андан ары эмне болот деп. Эмне болот андан ары? Андан ары жаап жашырасыңар, эмне болмок эле? Тирилтесиңер бала өлүп калган баланы. Тирилте албайсыңар да. Болду. Ошол болот. Дагы бир жолу суранам силерден, врачтар, кичине патриоттук сезимиңер, кичине эле ойготкулачы, айранан акчанын артынан куудуңар, бүттү, жетет. Күндүзү, итак эле күндүзү жарым күн немеде иштеп атасыңар да, кечинде жарым күн бар туруп, түштөн кийин бар туруп частный клиникада иштеп атасыңар. Дарыларды жазып берип атканда итак эле тиги немелер менен, фармацевтиктер менен сүйлөшүп алып жазып берип атасыңар. Анализдер сдавать эткенде дагы ошо анализдерди алган жерлер менен сүйлөшүп, эми дагы эмне кылыш керек анан силерге? Рахмат. Ойгонгачы эле. Эрлан Калчырович, рахмат. Туура маселени көтөрдүңүз.